уважаемые акимы, мэры городов, губернаторы, с сегодняшнего дня займитесь. У вас осталось 15 часов времени. Через 15 часов, если где-нибудь, на какой-нибудь территории мы выявим какой-нибудь притон, сразу будем увольнять мэра города, акима, губернатора и будем привлекать к ответственности органов правопорядка. Естественно, будет сниматься с должности начальника РОВД, ГОВД и УВД. Я сейчас с друзьями быстренько поужинаю и туда сразу рвану, там сразу забронирую, зайду и деньги сразу оттуда уже скину и локацию сразу скину. Окей, пойдет так? Если вы вот насчет точно уверены, я его предупрежу. Собирается. Ждем локацию. Еще раз. Да, поступили. Они, получается, уже собрались, и можно уже выезжать, да, и... Саунага чакырылган 3 кыз милиция чоң акчага интимдик кызмат көрсөткөн топту тапты. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынан кылмыш иликтөө башкармалыгынын Борбор калаада мыйзамсыз интим кызматтарды көрсөтүүнү уюштурган, жашыруун уюшкан топтун иштөө фактылары боюнча ыкчам маалымат түшкөн. Алдын ала маалыматтарга караганда топтун катышуучулары кыздар. Бишкектин премиалдык мейманканаларында 300дөн 1000 АКШ долларына чейин бааланган интим кызматтарды көрсөтүп келишкен. Аталган факт боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондогу ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 160-беренесине сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү менен кылмыш иши козголду. Ыкчам иштердин жүрүшүндө аталган топтун ишмердүүлүгү резервная аттуу жабык WhatsApp группа аркылуу координацияланып турганы аныкталды. Группада 60тан ашык катышуучу болгон. Бир нече кыз менеджер катары иш алып барса, анын түзүүчүсү алдын ала маалымат боюнча Кыргызстандын чегинен тышкары жерде жашырынып жүргөн. Группасына кошуу алдын ала төлөм жана сунуштоо жолу менен гана жүргүзүлүп, жашыруундукту сактоо үчүн жашыруун сөздөр жана жоголуп кетүүчү билдирүүлөр функциясы колдонулган. Топтун ичинде коопсуздук, купуялуулук жана акча алуу боюнча белгилүү эрежелер болгон. Заказ түшкөндөн кийин менеджерлер кардарларга кыздардын сүрөттөрүн жөнөтүп, макулдук алган соң көрсөтүлгөн дарекке чыгарып турушкан. Задержание болгон учурда топ толугу менен өчүрүлүп, жаңы номерлер менен кайра түзүлгөн. Борбордук милициянын ыкчам кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын алкагында көзөмөл сатып алуусу жүргүзүлдү. Бишкек шаарындагы сауналардын бирине топтун менеджери тарабынан жөнөтүлгөн 3 кыз келишкен. Алар акчаны алган учур катталып дароо кармалган. Аныкталган жарандар 2003, 2003, 1997, 2001 жылы туулган жарандар акча каражаттары менен бирге 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилген. Дагы бир жарандын үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 160-беренесине ылайык айып салынып, анын үй бүлөлүк жагдайлары эске алынып, сот тарабынан үй камагына алуу түрүндөгү бөгөт чарасы тандалды. Учурда бул иш боюнча бардык зарыл болгон тергөө аракеттери жана башка катышы бар адамдарды аныктап, кармоого багытталган ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Тергөө иш-чарасы улантылууда. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы жарандарды интимдик кызмат көрсөтүү же притон уюштуруу сыяктуу мыйзамсыз аракеттерден алыс болууга чакырат. Эгер сизге притондордун иштеши же мындай иш менен алектенген адамдар тууралуу маалымат белгилүү болсо, дароо 102 кызга номери аркылуу билдирүүңүздү өтүнөбүз. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы Борбор калаанын тургундарына коомдук коопсуздукту камсыздоодогу көмөгү жана жарандык активдүүлүгү үчүн ыраазычылык билдирет. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы. Номер 10 округтан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Ормонов Улукбек Зулпукаровичке добуш беребиз. Бюллетендеги катар номеру 4. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен улум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм.
кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбаткы деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Жардамыңыздарга чоң рахмат.